Базарды Өзіңіз қарайсыз? таныштырыңызшы. Таныштыралım. Айтайын. Бар документтер. Көрсөтсүз. Үйде документтер. Үйдө Өздерінің документтер бар, тұрмыс документтер бар. Ушунча адамдын ырыскысын береле базаркомго эле берип коюп атат да. 49 жылга арендага берген адам болушупчу. Бар мыйзам. мыйзамсыз деп атпаймынбы? Далилдеп берем. Ошондуктан чукулда баягы кыргызча айтканда талаада калбаш үчүн базаркомдун айткан сөзүнө көнгүлө. Эчтекеден жок кыласың. Мен айтып атпаймынбы? Тагыраагы бул ушу мамлекеттик органдардын кылганы туура эмес болгон, туурабы? Ошон үчүн мунун баары берилип кеткен, чынбы? Да, тура эмес болгон ошол. Торговый центрден чыктың, алдыңда ошол кебете. Чыксаң эле. Бузасың, бузбай. Бересиң, бербей. Мен коопсуздук карайм бул жердечи. Коопсуздук карайсызбы? Ооба. Коопсуздук карасаңыздар биринчи баарын тозуп туруп, андан кийин каскан. Ошондо бир сөз менен айтканда, ошол кездеги акимдин базаркомуку сүйлөшүп алып саткан. Кимешке алат бизди бөлөк өлкөдө? Бөлөк өлкөгө кет дегениңерде бул биздин ишибизди алып койсоңор. Котлованы каза тургандан биринчи бул жакты тосупмого курчуга алышыңыздар керек болчу. Андан кийин Ana meniki чоң атасынан калгандай. Мындай бир чыгар, ошондо токтойт бул нерсечи. Болгондой чыгар. мен бара жаткан жер Ош облусунун Кара Суу районундагы Кара Суу базарынын ичи. Бул тосмонун ичинде чоң курулуш болгону турат. Тереңдиги дээрлик 10-15 метрден ашат. Жакынкарда бул жерге соода борбору курулуу алдында тургандыгы баарына маалым. Бирок кандай негизде, эмненин негизинде жана дагы ушул каз катарынан тизилген имараттарды көрдүңүздөр. Булардын баардыгы соода сатыгын жүргүзгөн карапайым соодагерлер болуп эсептелинет. Алардын ар биринин колунда мамлекет берген кызыл китеби бар. Бирок бүгүнкү күндө алардын дагы жерин алдырып, ийүү коркунучу тургандыгын айтып бизге кайрылды. Мындан сырткары ушул курулуштун дагы мыйзамсыз экендигин билдиришүүдө. Бул канчалык деңгээлде чындыкка кошот, алдыңкы мүнөттөрдө көрүңүздөр. Ош облусу Кара Суу районундагы Туратали базары Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан. Борбордук Азиядагы эң ири базарлардын бири болуп саналат. Дээрлик 20 гектарга жакын жерди ээлейт. Базар бир мамлекеттик жана 18 чакан базарларды бириктирет. Негизгиси болуп, Туратали базары мамлекеттик ишканасы эсептелет. Мамлекеттик ишканага 6 гектар 26 сотик жер участогу жана базардын мүлктүк комплексинин бир бөлүгү бекитилген. Биз сөз кыла турган соода жайлары бул Туратали базары менен чектешкен. Г түрүндө жайгашкан. Анда чач-тарач, даркана, дүкөндөр бар. Бирок үстүздөгү жылдын январ айында сөз болуп жаткан соода жайынын арттарын казып, соода комплексин куруу максатында алгачкы курулуш иштер башталган. Буга чейин мамлекеттик мүлк фонду Кара Суу базарынан 5 гектар 22 сотик жерди өз карамагына алган жайы бар. Жалпы жонунан 12 гектар жер мамлекетке өтүшү керек деген жүйө менен сотко арыз жазылып, азыркы күндө сот иши жүрүп жатат. Ал эми бул соода түйүндөрүнүн ээлери колдорунда кызыл китеби турса дагы мамлекет жок жеринен талашып жатат деп чырылдашты. Кайсы жыл алдыңыз эле? 93-жылы стройканы өзүм кылгам. Онан 2007 жылы госакталгам. Ошол боюнча эле иштеп келгенбиз. Түшүнүктүү. Эми азыр казып салды деп атасыз да, кандай кылып казды? Ошону көрсөтсөңүз. Апай, үйүндө подвалым бар мен. Эмнеге чейин казып салды? Биринчи ограждение кылыш керек эле. Сизден уруксат сурадыбы? Эч ким сураган жок да. Мына документиңизди көрсөтүңүзчү аке. Балким документиңиз жок. Кандай документ? Мына. Жем алардын эле башы эки эмес да, мында жерден сизден уруксат сурабай туруп, госактысы бар неменин территориясын касып чыккан, туурабы? Мына госакт. Мамлекеттик акт жекеменчи. Арык тура алчы, кулап кетип шыктым. Опасный, да? Мына токтомдор, например, берилген айыл өкмөттө мына. Тех паспорттар. Бардык документтер бар. Айыл өкмөт биринчи рухсат берген. Анан базаркомдук. Аянты 29-08 дейт, курулуш имарат. Ушул 08 деген. Уруксат сураган жок дедиңер. Бир да барган келген жок. Эч ким. Сураган. Каттак жиберген жок.
өзү сурап көрдүңүзбү? Балким билбей калдыңыз. Балдарынан, госрегистрдин балдарынан сурасам, билбейм, алар ушак менен иш кылып атат, биз билбейбиз деп коюшту. Ошондо канча адам жалпы жоона ошо тегерете казылган? Общий. Канча адамдык бузулуп кетти? 30 адамдыкы казылган. Мына Алина кафеден баштап, оңшу жолдун четине чейин 30 адам. Бу Алина кафеден баштап, тиги жакына чейин. Азыркы күндө бул жерде өзүм иш кылам, аптекам бар. Аптекам мен бул жерди сатып алганда, мен ар бир ушу жерде 30 үй здание болсо, бул жерди көргөнүмдө проект менен берилип, анан курулган. Ал жер ар бир жер окшош 27 метр квадрат. Мен ар бир комнатага киргенде бардыгы 2 комнатадан болгондугуна байланыштуу бул жер 2 комната экен деп сатып алгам. 1 жыл болду. Нурбек Эргешев деп бул жерге жаңы жетекчи келди. Фамилиясы? Эргешев Нурбек. Жаңы жетекчи келди. Жаңы жетекчи келгенде силердин жериңердин аркасы незаконный экен деди. Биз кандайча бул жер незаконный болуп калат? Жок, прям биздин артыбыз здание 27 метр квадрат болсо 3,5 метр незаконный экен деди. Анан боптур, если что биз незаконный турсак, майли ошо жерди ал деп арканы бузуп салды дагы. Бул жер өтө жашнакай курулган, ар бир комната мындай ак менен акталган жер болчу, мына снос деп жазылып турат, көрүп атасыңар. Бардыгын бузуп, бардагын чыгарып салды. Бул кайсы күнү болду? Декабрда раза член ортосунда болду. Мисалы, сиздин тиги снос деген сиздикиби? Ошону түнүнөн бирөө тосуп алган. Болуп туруңуз эми. Кызматкерлериңиздин бирөө же өзүңүз же бирөө бала бакырадан чуркап чыгып эмнеге тоголоп жүрсө ким жооп берет, сизби? Ошондо айтам, ким жооп берет? Мамлекет жооп берет, Нурбек Эргешев жооп берет, ким жооп берет? Анын айткан жокпу, себеби биз ага ал айтты, как член ортосунда незаконный, значит бузулат. Кышында Чиледе аркасын бузуп, мен мына көрүп атасыздар, даже кирпичке неме болбой, Чиле малда кирпич деле курулбайт экен. Мына темир менен тосуп алдым. Шу күндө дагы темир менен тосулуп турат ошо жер. Кыскача качан алдыңыз бул жерди? Эмне документтериңиз бар? 2021 жылы кызыл документи бар. 97 жылы токтому бар экен. 2001 жылы госакт алынган экен. Ошол документтин кызыл китебине таянып алгам. Канча алдыңыз? $86,000 алганбыз. Анын $35,000 ошол минип жүргөн машинабызды, жана чогултуп үй алабыз деген акчабызды, андан сырткары $50,000 кредит алганмын. Кредитке дагы неме дагы кошуп алганмын. Кредитке бул жер эле эмес, дагы башка эжемдин үйүн коюп алганмын да кредиткечи. Азыр ол кредитти бүгүнкү күндө төлөп бүт элек, мен 10 жылга алганмын. 2 жылын төлөндү. Алганыма 2 жыл болду. Азыр эми бул жер, ушул жер ашкана мага карайт. Азыр эми бул жерди азыр ремонт кылайын десем, азыр сот иштери жүрүп жаткандыгы үчүн эч кандай жер ремонт кыла албайм, же жылыш кыла албай турабыз да, ошону соттун чечими. Ремонт болгон жерде кардар аз болот. Ремонт болбогон жерде кардар аз болот, конечно. Андан деле мындай азыр көрүп атасыздар, заман өнүгүп, адамдар жакшы жерлерде тамактангысы келет, башка кылгысы келет. Бирок ошого ылайыкташтырып, ал үчүн көбүрөөк акча сумма керек. Аны акча сумма кетирип ремонт кылайын десең, бул жерди этең бузабыз деп коркутуп атышат. Эмне кылышты билбей турабыз да. Бул жерлерди кызгычакты биз канча өмүрүбүз кетти, канча жылаган. Муналарды эми чырайлуу кылыш үчүн өмүрүңүз базарда өтүп турат ушул жакта. Ушул жерден өтүп атат. Мен жаштыгым. Эми жайланышып, мынакей деп калган мамлекет. Кудайга шүгүр деп калган мезгилде келип эми талашып атат. Красный книгабыз бар. Мына анан ушуну эми тартып алса болобу? Мына 1 жылдан ашык түнү мукталбай атабыз, күнү түнү. Бардык маселебиз ушуда калды. Эч неме же нарагына чечилбеди, же берагына чечилбеди. Мына ушул жерге чейин келди. Анал жер даже мына көрдүңбү? О, наяка чейин келди. Мында карасаң уже көчүп атат мыналарчы. Мына помещениялар дагы неме жаракка кетет мындан. Ана шипрларды мына бузгандан кийин мына мына калкалап таштандырбайбы? О, мына суу кереп мына. Бүт жарым шипрлары да сынды. Буга канча расходум кеткен мен. Ушинтип алып бузуп мына бүт өттүрдү бар жокту. Сиз ушул жакты бузуп атканда эмне кагаз көрсөттү колуңарда? Колуңуз бежекке бияка туруңуз, кулап кетесиз. Эмне кагаз көрсөттү? Ушул жакты бузуп атканда. Тигилер келипчи, мисалы бузуп аткандачы. Сиз чыгып эмне бузуп атасың дедиңиз да, туурабы? Эмне кагаз дегенде дедиңизби? Айтты, жок, закондуу түрдө бузабыз деп ошо. Кана кагазын деп сурадыңыз? Кагазын сураса көрсөтпөй койду. Ушунча адамдын ырыскысын бере эле базаркомго эле берип коюп атат да. 49 жылга арендага берген адам болушупчу. Биз кое туруңуз, эми 49 жыл деп калдыңыз да. Кандайча 49 жыл? 49 жылга бул Эргешев Фуги менен өкө макулдашып 49 жылга буга арендага берди. Эргешев кабыл? Эргешевге берген. Апасына. Апасынын атына.
Фуги берди. Фуги берген. Ооба. Канча жерде, кайсы жерде? 5 гектар 20 сотик жерди берген. Ал эми биз ал 5 гектарга кирбестен 12 гектар 12 гектарга кирип атабыз. 12 гектар жерге кирип атабыз. Азыр эми биз сотко берген, соттун чечими чыгып бүтө элек. Соттун чечими кандай чыгат биз азырынча биле элекпиз. Бирок биз ошол ушунча адамдын ырыскысын неге бирөө бир эле адамга берип коет? Калган адам не кылабыз? Кана жеке ишкерлерди колдогону. Биз ушул жерди коргошубуз керек. Сиз ким болуп Сен өзүң базарда мыйзам. Жок, ким болуп иштейсиз? Базарда калай. Өзүңүз тааныштырыңызчы. Тааныштыралым. Айтайын. Бар документтер. Көрсөтүңүз. Үйдө документтер. Үйдө болсоң да үйдөн бар үйгө суроо. Сиз мага жолугуңуз? Мен сага жолугум жокмун. Тийбеңиз. Сен өзүң айттың, котлованга мыяка жол түшүп кетсе, мен коопсуздук карайм бул жердечи. Коопсуздук карайсызбы? Коопсуздук карасаңыздар биринчи баарын тосуп туруп, андан кийин каскал. Жок, тосулуп турат кандай жер. Мына тосулбай элекен кана. Тосулуп турат. Булар өздөрү аркасынан ачып алган эшти. Канча айттык биз буларга? Анда тосуп койбойт белеңер, тосуп койбойт. Бул жер тосуңа булар нерден мыналарды алып турайлы дегенден буларга унчукпадык биз. Чынбы? 1,5 метрге дейин адам. Айтыңызчы. Бул жерде билбейм, любой эле мисалы мен законду толук билбесем дагы бул өзү бизде закондо аркадан эшиги любой магазиндики аркадан эшиги бар салынган, проектте аркадан эшик болгон. Бирок мен билишимче эч кандай немеде стройкада мынандай хотя бы 3 метр таштап турупчу. Булар кээ бир жерде мынакей 1 метр таштап койгон, мына жерден 1,5 метр таштап койгон. Бизде эч кандай бизге макулсуздугубуз эле стройканы баштады. Мен карап турмун. Тетигини көрдүңүзбү? Мусор төкпө деп аз кой турсуздар. Мына мусор төкпө деп турат, тозулуп турат, көрдүңүзбү? Базар тегерет тине. Мон тегерет тозулуп. Ошол сыяктуу кылып ушинтип эле тегерет. Жок, мындай мен айтпайм, болот бул жер мындай. Болмок турабы? Мына турат го, бузушту го мынанычы. Мына бузушту. Мыналар ашыкча чыгып алган да мурунчу. Эмичи токтоп. Сиз мага мен тетиги биринчи суроо бересиз. Бизге окшоп сүйлөгөндөрдүн бузуп салды, сүйлөгөндөрдүн калган. Тосуңбу? Анда тосуп коюп берет. Булар мыналарды ачып турайлы дегенден ачып койдук. Мынерден мага суусун төгүп турайлы. Жок, мен аны айтпай элемин мен сизге. Эми кое турсаңыздар. Мынакей менин суум жок. Мен 7-8 айдан бери сууну сатып алып келип иштетем. Мен ушинтип тилчилик кылып атамын азыр. Айсыл эже болгондо айтсаңыздар. Болгондо айтып атам. Мен туура мен закондон. Айсыл эже. Өзүңөр айттыңар, арканы эшикти коюп тургула дедиңер. Буларды да бузуш керек эле. Бул ким сүйлөсө, сүйлөгөн адамдын мына кысымга алып атат булар. Айсыл эже, келиңиз бияка өтүп алсаңыз. Атыңыз ким эле? Кылыч байке. Тетиги мусор төкпө деген сыяктуу кылып тосуп койсо болот беле ушундай? Узатасыз, туурабы? Мисалы булар деген силер айтып атасыңар. Биз айтсак эле болбой атат, айтсак эле болбой атат. Болбойт. Бирок ошончалык моякты казып аткандан кийин баягы коопсуздук эрежелерин өзүңүз айтып атпайсызбы? Мен коопсуздукта карап жүргөн болуп атпайсызбы десеңиз, коопсуздук карап жүргөн болуп атпайсызбы? Бирок ошо коопсуздукту алдына алып туруп, тетиги сыяктуу эле тосуп туруп, андан кийин анан бузсаңыздар болот беле? Жок. Же бузгандан кийин ушул тосуп койсо болот беле азыр? Биз өзүбүздүн. Сөз ошондо болот. Жок, биз өзүбүздүн. Эмнеге тоскон жоксуң? Госалык боюнча өзүбүздүн жерибизди алдык биринчи. Буздук эмнеге? Булар чыгып алышкан мыяка 5 метрденчи, 5 метрден чыккан. Анан бузуп келдик мен. Бузуп келгенде буларды айттык, аркаңарды жабабыз дедик. Десек биз аркадан ход коюп берип тургула бизге. Мына жерде паркмаркет иштебей атат, кыздар иштебей калды, тиргилик кылып турайлы дегенден болуптур деп коюп бердик. Эми будан бuyagына эми азыр тос эртеге келсе. Курулуштун стандарттары боюнча, мен уктум, курулуштун стандарттары боюнча кайсыл бир курулуш жүрө турган болсо, котлованы казылганга чейин эле ал аймак курчоого алынып, демек мисалы могу темирлер турбайбы, көрдүңүзбү, тосмолор. Ошондой курчоого алынып туруп, андан кийин гана котлован казуу иштери башталат. Мыйзамда ошондой. Сиздер ошол жерден азыр мага келип айтып атасыздар, тиги биякта каскаңар жок, анан эмне, биякта эмне жүрөсүңөр деп айтып атасызбы, айтпайсызбы? Уксаңыз эми, мен уксаңыз. Укпайсызбы? Сиздер укпайсыздарбы? Сиздер биринчи котлованы каза тургандан биринчи бул жакты тосуп курчоого алышыңыздар керек болчу. Андан кийин бузасыздарбы, коесуздарбы, ал сиздердин иштер. Эгерде Кудай сактасын бирөө ушул жерден кайсыл бир ишкердин эшигинен бир бала чыгып же өздөрү чыгып жазыптай кулап кетсе, ким жооп берет? Өздөрү мойнуна алышкан коопсуздук бар жок. Биз өзүбүз колбой берди беле? Кирбейт. Өлсөк эчтеке болбойсо колбой берди. Кирбейт, айткан. Жок, мойнуна алган отпайсызбы? Мойнуна айткан, канча жолу айттык бизге. Жазбайт булар кагаз. Алып кел 2-3 жол кагаз алып келди. Кол койгула деп. Кол койбой коюшту. Ошо көрсөткөн кагазыңар барбы анда? Алып келген кагазыңар. Бар ишке берди. Жүрүңүз көрсөтүп бересизби? Менчи бул жерде бир сатып алганда мына жерде. Отурула. Мага караштыр. Курсайга жүрүңүз. Кагаз бамыз гана. Жок, ал кагазын көрсөтүң. Ошо кагазды бердирерчи. Жетсек болот. Бар дейт азыр алып чыгабыз. Берди ол. Алып кетерлесиз. Биз берди ол жакта болот. Материалдар mesela
Менин угушумда да, бияктын элдердин айтымында баягы базарды мамлекетке алып туруп, бирок кайра фуги жеке тараптарга 49 жылга ижарага берген дейт. Канчалык? Бул боюнча элде сөз бар экен. Бул боюнча каттуу тополоң болду го. Дары жогорку кеңешке чейин жетти. Уктуңар. Баягы депутат сүйлөдү го. Мен проверкага кирдим да, немеге? Туратали базарын текшергени. Направление алып кирсем, бул Туратали базарындыкы эмес деди. Бул аял кишиге өтүп калган Карасуу эл базары болуп деди. Ама инендерин аял кишинин фамилиясын көрсөт. Ким? Мен эстеп кала албадым. Но факт что бирөөнүн атында экен да. Аял кишинин атында. Эргеш жеке тарап. Эргеш Нурбектин атында. Эч кандай мамлекетте эмес. Жок. Мамлекет. Осо болуп койгон да. Осо деген жеке тарап деген сөз. Ошо жеке тарап деген сөз. Ошону көрдүм, болду. Анан мен текшергени кире албадым. Неге? Кийинки кварталга калтырды. Себеп аты өзгөрүлүп атпайбы? Туратали базары жок. Осо Карасуу эл базары болуп калды. Айтмакчы, жыл сайын мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору мамлекеттик ишканаларга инвестиция салууга каражаттарды тартып келет. Быйыл Карасуу районундагы Туратали базары мамлекеттик ишкана Карасуу соода рыногу жоопкерчилиги чектелген коомдун ортосунда келишим болду. Инвестициянын көлөмү 1 миллиард сомду түзүп, фирма базарды 49 жылга ижарага алды. Факт-чекинг аңтагандай Карасуу соода рыногу компаниясынын негиздөөчүсү Туратали базары мамлекеттик ишканасынын директорунун энеси болуп эсептелет. 2022 жылдын 5-сентябрында мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору боюнча Туратали базары мамлекеттик ишканасы менен Карасуу соода рыногу жоопкерчилиги чектелген коомдун ортосунда келишимге кол коюлган. Мен азыр Карасуу базарынын күн батыш тарабындагы жолдо турам. Бул жолдо мынакей дал ушундай неме тозулган мындай тосмо бар. Бул тосмонун сырткы бетинде автоунаалар жол жүрөт. Бул ички бетинде мынакей баягы Бишкекке каттачу, башка жака каттачу коомдук транспорттор ушул жерге турган. Бирок биздин угушубузча буга чейин бул коомдук транспорттор бул жерде турган эмес. Тагыраагы минтип көчөгө чыгып калган эмес. Бул азыркы котлован казылып иште болгон да. Assalomu alaykum аксакал. Жакшысызбы? Денсаулык жакшыбы? Темирлан менин атым. Абайдаңыз. Не болду? Аке, бул мурда силер кайсы жерде турчу элеңиздер бага? Стоянкада. Ичинде? Аяк буктан эмне чыгып калдыңыздар? Место жок да. Стоянка азыр могу котлован казылган жерби? Канча болду көчөгө чыгарып койгондо силерди? Бир жаңы жылдан мурун чыккан да. Жаңы жылдан мурда чыкты да. Ошондон кийин жолдун четинде ар кайсы водитель менен урушууга калган экенсиз, аке. Болду. Бул жер азыр каяка карайт, мисалы, могу? Кайсы? Могу ушу жер. Биз турган жер. Мамлекетке. Мамлекетке. Налог каяка төлөнөт? Бул автоунаалар кандай төлөйт? Бригадка сураган, бригадка. Көздөр көргөндө жолду төбөлөп жолго автоунаалар тура турчу жерге коюп алышкан барычы. Анан бул жакта дагы бир өтө кызыктай жагдай бар да. Биякта кыйындар көп экен. Мындан бир жагы бул жагына баягы коомдук транспорттор коет экен дагы. Анан дал ушундай чоң темирди бетон менен орноттуруп, бул бетине орноттуруп, өзүнө жеке парковка жасалган. Кимдики болсо дагы салам айтып коелу, маке. Ушул автоунаа ушул жерде жеке турат экен, жалгысына. Бул бетинде көрүңүздөр. Эки тарабына тең. Бул тарабында дагы, аркы тарабында дагы. Эгерде башка автоунаалар, мисалы ушул сыяктуу жеңил автоунаалар келип бул жака мен коет эле машинамды токтотот элем десең, бул жактагы автоунаа коом транспорттагылар кууп чыгат, урушат, кызыл чеке болот, жакалашат. Эксперимент кылып деле көрсөк болот негизи анычы. Бирок эми антип чыга жеткирүүнүн кажети жок деп эсептейм. Биз жогорудагы Карасуу базарында болуп жаткан чырлуу жагдай боюнча Карасуу райондук мамлекеттик администрациясына келдик, тагыраагы акимдин өзүнө келдик. Карасуу базары боюнча келдик элек. Бишкектенчи, бияктан баягы 30тан ашык укук жерелери айтылды эле. Ошол Карасуу базарында 5 гектар 22 сотиктин ичине кирип калдык. Биздин дагы колдорунда кызыл китептер бар экен. Бирок ошого карабай фуги бизди сотко берип жатат. Жерибизди алып койгон атат. Биз кредитке алганыбыз бар, башкабыз бар.
Анын арасында баягы эми карапайым соодагерлерди билесиз өзүңүз. Анан ушул боюнча сизде канчалык маалымат бар, деги эле бул жактагы жарандардын укугу кайда барат, алардын колунда кызыл китеби болсо деле тартып алып койсо болобу деген баягы суроолор бар. Андан тышкары ошол жакта чоң котлован казылган экен. Котлован казылып, күн чыгышында күн котлован казылып, бүгүнкү күндө ошо эмне курары азырынча белгисиз. Бизге да кызык болот, эмне курушат. Ал жердин ошол баягы целевой назначение деп коет эмеспи? Ошонусу өзгөртүлгөн эмеспи деген суроолор бар да. Мен өзүм Темирлан мындан бир канча 5-6 күн мурун барып келдим го деп. Примерно айтып атам 5-6 күн болду. Болжол турду. Өзүм иштегениме 15 күн болду. Жумушка бул жака келгенсиз? Келгенмин, назначение келгенмин. 1 ай болду экен. Түшүндүк. Тааныса элек дагы келесиз. Анан өзүмдүн эме менен барып келдим, бирок мындай эмне болду? Барып менен базарды көрөйүнчү деп. Эч кимге айтпай бардым. Сиз айткандай ал жерде ошо базардын ээлери бир 32-33 киши экен. Ар ким барганда бөлүп алганда. Жанагы сиз айтып аткан кыз. Азыр тыгын боюнча менде бир суроом бар. Ошол эле базардын күнбатыш тарабында азыр баягы коомдук транспорттор, микроавтобустар жегилип катар менен турат, ал турбай тосуп да калышыптыр. Аларга ким укук берген ошо тосуп алганына? Эми тосуп алган жагын чындыгында өткөндө ошол эч ким жок болуп калды. Мен бүгүн өзүм саат 4-тө ошол саат 5-те эмеге барат элем, тиги базаргачы, бирок 6-га жылдырдым. Мен мэр менен чогуу барам. Мэр деле жаңы шайланды. Мэр бирок ушу кароосулук болгон үчүн аякта проблема толуп билет да. Эгерде чогуу мүмкүнчүлүгү болсо чогуу барсаңар деле болот. Саат 1 6-да барсак болгон маселени жеринде көрсөңүз да жакшы болот. Жеке ал жакта ошо микроавтобус айдагандар жеке фирма иштейт экен. Ал жакта жолдун боюн эле тозулаштыр, кадимкидей коюшуптур. Айрым айдоочулар эми парковка жок да, башка кое калайын десе ошол менен кызыл чеги болушат экен, жакалашышат экен. Анан алар өздөрүнүн баягы атасынан калган жерде элешет экен. Бирок алардын да айтымында айтат, эми биз ичинде мурда азыр котлован казылып турган жерде турчубуз. Ошол жак дегенкиси 20 жылдан ашык убакытта ал деген стоянка болчу. Биз ошол жактан Бишкекке болгон жактарга ошол жерден каттачубуз. Эми бизди сүрүп чыгарып койду, ал жак котлован касып таштады. Эмне себептен билбейм, бирок көчөгө чыгып калдык. Эми баары элди таштап керекпи дейт. Аналардын айткан жүйөсү. Алар да элге кызмат кылыш керек. Себеби дегенде тендер менен. Анан ошондон улам суроо келип чыкты. Котлованды касып салганда канчалык деңгээлде уруксаат болгон деп. Жана биз азыр эле госрегистрге барып келе жатабыз. Госрегистрге барып келе жатсак, ал жактан болгону бир эле нерсени айтышты. Ооба, булардын баягы укугун таануу боюнча 2022 жылы 5-22 сотик жерге макулдук бергенбиз, укугун таанытканбыз депчи. Мамлекеттик актысын бергенбиз деди да. Анан бирок котлованы казуу боюнча баягы жердин целовой назначение дейт эмеспи? Анысын өзгөртүүсү боюнча эч кандай кагыз жок дейт. Анан ошондо бул жагы көзөмөлсүз калдыбы? Анан котловандын дагы бир казуусунда бир чоң суроо бар. Мисалы, ал жер Г түрүндө турат экен. Ошо котловандын тегерегинде баягы жеке ишкерлер, менчик дүкөндөр, башка жайгашкан экен. Алардын баардыгынын документтери бар экен. Бирок ошонусуна карабай, ушундай түбүнөн кесе каскан экен. Эми котловандын терегиндеги бир укмуш, бирөө кулап кетсе же башка болсо коопсуздук эрежеси таптакыр сакталып болуптур. Эги эле баягы акылга сыйганына түшүнүктүү. Мындайча айтканда көкүрөгө деле көз сокурга деле түшүнүктүү. Биринчи курулуш жүргүзөрдө тегерегин четин курчап, тосулуп туруп андан кийин иш жүргүзөт да. Мен да ошондой замечание айттым өткөндө барганда. Как раз сиз айткан ошол котлован тереңине кенен бир 10-15 метр болот. Эмне кыласыз дедим да бул жергечи. Тиешелүү кагаздарын көрсөтө алган жок, себеби кагаздар дайыма жанында болбойт да. Мен айтпадым, айтпай эле өзүм баргамда. Ал жерге ушу 2 этаж, биринчи ушу подвалдын ичи 2 этаж автостоянка болот экен, жанагы соодагерлердин машинеси ар өткөн бер өткөн, клиенттердин баягы машинеси токтогон. Анан үстү ошо торговый центр, ушу базар сыяктуу кылам дедилер. Бирок проектин көрсөтө алган жокмун. Аким бизге бардык органдардын жетекчилерин чакырып, базар боюнча талаш тартыш суроолордун бардыгына жооп алып берүүнү убадалады. Эртеси базар ичиндеги курулушка барып, жерден сөз болду. Кадастровый план көрсөтүп берилген. Мына бардык кадастровый пландары бар. Отвод боюнча тиешелүү кагаздары бар. Ошонун негизинде 12 гектар токтомду каттоого алып, 5 гектар 22 сотик жерине биз укугун тастыктап мамлекетке өткөзүп бергенбиз. Мындайда. Экинчи суроо курулуш боюнча. Ким чопурат болуп экен? Курулуш боюнча азыр эме жок архитектура. Негизинде курулуш болот. Мен айтып берейин. Бул ГЧПга өткөн. ГЧП проект болбосо,
ген план болбосо ичпи антип өткөрүп бербейт, согласовать этипчи. Анан бул жерде ачык эле айтыш керек. Мына ушул турган уйгурский лагман деп турабы, муну тартсаң, маякты тартсаң сен. Мына ушу жигиттики. Мына ушул жерде 14-15 киши бар. Бул жер кечтиги курулбасын 20 жылдан бери биз ушинтип отурганбыз. Ушу боюнча отурушубуз керек деген демилгени көтөрүп, ушул ызычууну көтөрүп жүрөт. Силерди чакырып атат. Мына 20 жыл, 30 жыл. Ошолордун баарын документтери барбы? Өздөрүнүн документтери барбы? Өздөрүнүн документтери бар, тура эмес документтер бар. Тура эмес дегендиги прокуратуранынбы же жок, мен дайылдеп берем аны. Аким токтом чыгарган 2000 жылы. Ошон негизинде госакталган. Бул жер Дак базарынын ортосу, тал ортосунда турат. Базардын ортосунда жайгашкан. Биздин территорияда. Буну фонд космосту менен булар соттошуп атат. Утулуп келет, бүгүнкү жыйынтык ушул боюнча топлон чыгарылды. Сиз айтып аттыңыз эле да? Могу Г түрүндөгү берилген үйлөргө бардыгынын госактылары бар, бүт бардыгынын үйлөрдөн кечирсиз, жерлердинчи. Аларга эч ким менчик укугуна эч ким тийбейт, кызыл белгилеп койгонбуз мынакей деп айтканыңыз туурабы? Алардын мыйзамдуу деген. Накладка жок деп айтты. Булар кызыл госак өздөрүндө турат, плюс буларда госак берип атканда буларга наклад ар ким өзүнүн укугун катталды. Андан кийинки вопрос кимдин накладкы бар, жок па сотту териштирүү болот. Жок, мен сиздерге тийиштүүсүн айтып атасыз өзүңүзчү. Ошо мыйзамдуу алардыкы деп айтыңызчы. Азыр айтасыздар, же танаспаган кечире. Эки тең мыйзамдуу азыр. Эч кимси мыйзам. Жок, мен бул котлованияны сурап бербей элем. Мен аркы Г түрүндөгү баягы 30 ашуун соодагердин жерин. Алардын кызыл госактылары бар. Булар госактылардын накладкасы жок. Азыр кийинки этап булардын сотту териштирүү болот. Ошо алган госактылары силер бергенсиңер да. Мисалы бар мыйзамдуу? Бар мыйзамдуу. Мыйзамсыз топпойм. Жок, азыр 12 гектар ичинде токтом болот. Срок давности чечим чыкты. Мамлекеттик 12 гектар кандай болгон болсо ошончо кайтарылсын деди. 5-22син кайтарылган. Бул бош турган жерлер. 6 гектар 82 сотка азыр кайтарылып атат ошол. Анан ошол негизинде эле бул ушул кайра жүрүп атат. 5 жолу 1 жылдан бери 5-6 жолу булар чакырганмын. Ушул жердин ичинен бекер жер алгыла. Фонд космосту менен соттошуп атасыңар. Мамлекет баары утуп алат деген. Ар жактагы 6 гектарга аралашып, ошолор жүгүр десе жүгүрө бербей келет деген. 6 гектардагы 5 эле киши хозяйны. А бул жерде ар ким өзү 20 квадрат, 30 квадраттан отурат. А эмне негизинде ошо кирип албай атат ичине бекер кирип албай атат, куруп берип коелу десе. Азыр соттошот, утулат, болду. Андан кийин вообще дагы булар жүгүрөт. Ошо сиз соттошот, утулат деп ишенимдүү түрдө айтып атпайсызбы? Ишенимдүү түрдө негиздер бар да. Мына 96-жылы, 97-жылы негизинде булар алган. Негизинде алган. Мына мамлекеттик болуп турган базар. Бирөөгө өткөрүп бербесе, купи-продажа бербесе, мамлекет 12 гектар сатылбаса ошол маалда. Ошол болгондо сен да жок элең, мен да жок элем. Негиз жок эле буларга өтүп кеткен да. $1000 алган ар бири. А эмне үчүн мына биз бул жерге курушубуз керек, жакшынакай кылып, хоттордун астында ушул боюнча туруш керек. Эмне себептен? Сен кандай, сен өзүң оюң кандай? Аны карап, биякта бир карап тур айтчы. Сен өзүң оюң кандай? Ойго эмес, кагазга кагаз сүйлөйт, кагазга таянып сүйлөйт. Мындайда мына сиз айтып атасыз. Бардыгы мыйзамсыз, баягы мерчемдөө суммага алган деп атасыздар. Ушунча мынакей мамлекеттик органдар турат да, ошолордун көзүнчө айтып атасыздар. Тагыраагы бул ушул мамлекеттик органдардын кылганы туура эмес болгон, туурабы? Ошон үчүн мунун баары берилип кеткен, чынбы? Да, туура эмес болгон ошол. А ошондукенин туура эмес экендигин мынакей бул жак мамлекеттик кызматкер болбой туруп, базарком болуп туруп билет экен. А сиздер айтып атасыздар, мыйзамдуу деп айтып атасыздар. Кандай дейсиздер? Жок, укук катталып калган деп атпайм була. Укук катталган. Кайсы кандай закон менен берип болгонун ошол сотту териштирүү ар ким дело көтөрүш керек. Ар ким делолорду. Бул жер ошол азыр базарком туура айтты. Ал маалда сен биз барыбыз жок эле, ошол маалда укук катталыптыр. Ал укугун жокко чыгарыштын эки эле жолу бар. Өз калоосу менен баш тартуу же болбосо сот. Бул азыр өз калоосу менен баш тартпагандыктан сот процесси жүрүп атат. Сот кандай аныктаса ошол боюнча иш алып барылат. Андан бул кишини ал ошо сотко деле барганга, сотко бергенге деле бир баягы негиз керекпи? Негиз болгон үчүн сот өндүрүшүн алды да, соттун жөндөн жөн албайт. Сен тактап турсаң, ал өндүрүшүнө негиз болгон үчүн анын сот өндүрүшүн алат. Негизи жок эле ал ошол ишин ал бийлик бутагы. Ал жөндөн жөн эле бир кагаз көтөрүп барсаң, алып келди ала бербейт. Ал дагы өндүрүшкө негиздер болгон үчүн жүйөлүү негиздер анан алып. Анда ошондо бул жактагы мамлекеттик органдар каттоо кызматы дейбизби? Ошонун бардыгы жокту болуш керек да, туурабы? Жок, сен мамлекеттик мындай болуп атат. Кимден арыз алган ошол маалда? Ошол маалдагы базарком өзү суранып атат. Через силер сатып алайлы же мындай кылайлы деп катты бул базарком өзү эле жолдо өзү эле сатып жүрүп атат. Булар каяктан билет? Ошол маалда ким бар эле, сен бар элең же мен бар элем, эч ким жок болчу да, туурабы?
Неге ошонун негизинде сот жүрүп атат. Сот болгон маалда сотту күч керек да. Анан кийин кичинеден бир ыз учуп чыктык, кеттик, байракты көтөрүп, бияка тияка ызылдап, качан оңолобуз биз? Ар бир делонун, архив делону алып, изучать этип, Минстура кандай документ болуп, ошон үчүн соттук териштирүү болуп атат. Азыр берде канча 150 кыймылсыз мүлк бар, ошонун ар бирин карап чыгыш керек. Ар бир кыймылсыз мүлк ар бир изделет. Канча үй биле? 152. Бул жерде. Мына азыр мына базардын ээси айтып атпайбы? Эки гана жол бар депчи. Мен де ошону колдойм да. Биринчи мына сунуш кылып аткан жанагы. Биринчи этаж болобу, экинчи этаж болобу. Месталарды берейин деп атпайбы? Жок, биринчи этаждан ким каерде турган болсо. Уксаңыздар, итак менчик боло албайсыздар. Мына соттошуп аткандайчы. Буларга көнүш керек. Болбосо мындан да жок кыласыңар келечекте. Сот немеси. 49 жыл ким жашайт эсе? 49 жыл ким бар ким жок. Бул мен жеке оюм да. Бирок менчиге сен өзүңөр билесиңер, мен мындай оңойлоп адамгерчилик менен бүт жагын айтып атам да. Өзүңөр билесиңер. Мындай шартта бар эле кылып бере бербейт. Силер да туура түшүнгүлөр. Мен анча-мынча базардын бираз маңызын түшүнүп атпаймынбы? Эмне кылгандан кийин ошонун акырында дагы жокко чыгарган ушул мыйзамга туура келеби? 5 президент отуруп эмне болуп, анан эми ушул жерге келгенде ушундай жок болуп калабы? Садыр Жапаров өзү айтып атат, кызыл китепке кол тийгиз деп эмне кылып атат. Силерде да күнөөлүү деп айта албайм, биякта да күнөөлүү деп айта албайм. Соттун угуп туруңуз, сиз сүйлөп атпайсызбы? Соттун чечими чыкпайынча ким күнөөлүү биз айта албайбыз. Сот чечими точкасын коет да. Бирок мен сунушунду айтып атпаймынбы? Бираз анча-мынча иштин маңызын түшүнүп аткан адам катарчы. Ошондуктан чукулда баягы кыргызча айтканда талаада калбаш үчүн Базаркомдун айткан сөзүнө көнгүлө. Эчтекеден жок кыласыңар. Мен айтып атпаймынбы? Госактын бар. Угуп турсаңыз, мен ушул жерде стройка кылгандардан бир эле мен калган окшойм. Калгандары жок да эми. Аксакал катары айтып коеюн. Госактты алганбыз. Проект чийип туруп, анан берген Базарком. Эми мынау госрегистр, архитектура бардык өлчөп, ченеп берип, госакт бергенден кийин биздики законный түрдө болуп атпайбы? Анан эгерде биз туура эмес кылсак болсо, анда айтсын. Биздики туура да негизден. Жөндөн жөн эле бузуп кете албайбыз да биз. Мен ошол маалда айлыгым 30 сом эле. Мен малдарымды сатып, үйлөрүмдү сатып калганмын. Ушу 3 комната дөкөндү дагы. Азыр эми орто жолдо жок болуп калса, бизге дагы жакшы эмес да. Сот карап аткан туруп, сот жообун берет. Эми сот чечим чыгарып берет. Ушул мен айтарым. Кимдин сунушу бар? Көчүлүгүбүз бар, ушул жерде. Бул жерден эми апа сунушкан айтылат. Сунушкан айтылат, сунуштан угабыз бул жерденчи. Атак менен маселени сот карап аткан, сот качан чечим чыгарып берет, ошого баш ийбез. Соттун кароосун эч ким билише албайт, ишин өзүңөр билесиңер. Биз ондо 1,5 миллион адам талаалап жүрөбүз. Биздин иштерибизди алып койсоңуздар, ондо биз бул жерде кайерде жашашыбыз керек? Биз азыр 60га чыгып, 10 магазиндерибизди алып койсоңуздар. Алынып алынбайт, сот карап аткан турат, сот чечет. Алынат да, если эме кылсаңар, биз ондо биз иши жок эле калабыз да. Биз эми 60га чыгып калдык, неберелерибизди интип көтөрүп иш кылып жүрөбүз. Ол жака барып алып, ким ишке алат бизди бөлөк өлкөдө? Бөлөк өлкөгө кет дегениңер да бул биздин ишибизди алып койсоңор. 25 жылдан бери госактары сот карап атат, сот карап аткан турат, сот жообун берет. Орду менен сүйлөсөңүз. Биз эмне орду менен сүйлөбөйт атабыз? Мен соттор чечкенде дагы чечип бирөөнү басып, ушунча адамдарды басып алып алам деп ойлоп атасың. Сен соттошуп атасың, сен бизди берип атасың да сотко. Сага окшогондор акчасы барларга гана чечилип атат бул иште. А биздин акчасыбыз жок, ушинтип балдарыбызды мынтип көтөрүп жүрөбүз ушунча жылдан бери. Прокуратурага бардык. Кайсы кирсек эле сот жүрүп атыр, сот чечет деп атат. Эмненин негизинде токтомубузду жокко чыгарып койду сот. 5-6 айдан бери ушундай Бишкектен бери жокко чыгарып койду деп ойлоп атабыз бизчи. Кантип 27 жылдык токтомубузду жокко чыгарып коет. Кайсы ишке барсак эле сот жүрүп атыр, биз кийинише албайбыз дейт. А бирок эмненин негизинде жокко чыгарып койду ушуну. Ани соттон сураган бир адамды сүйлөткөн жок. Сот 20 мүнөт гана болду. 20 мүнөттүн ичинде адвокатты да сүйлөткөн жок. Эч кимди сүйлөтпөй сотду бүтүрүп коюшту. Мен соттун ишин эч ким билише албайт. Дагы айтып коеюн. Вот ошо соттор бунда сот болуп атканда баргыла катышкыла, оюңарды айткыла. Бул жерден эч нерсе Неге өзгөрүш керек эмес ушу кара сууга мен түшүнбөйм да. Неге даяр ичинен бекер алып айтасыңар берип аткан нерсени? Качан 6 айдан бери эмнени төлөп бересиң? Бекер куруп берип атабыз. Биз силерге бекер куруп берип атабыз ичинен. Баягыдан бекер берип
Ким силерден пул сурады? Ошону айтылычы. Ким тыйын сурады? Бизге мисалы бар 5 жыл анакта базар Сиздин соодагерлерге сунушуңуз кандай болот? Биздики өзүбүз мен Соодагерлерге сунуш Сунушуңуз кандай болот? мен сунуш мына канча жолу болду. Биз айтып атабыз. 1 жыл убакыт бергиле. 1 жылда биз куруп албай калсак, азыр берген аренда ижара канча берип атат? 20 миңге берип атат, 25 миңге берип атат. 1 жылдан кийин курулбай кала турганбыз, биз ай сайын төлөп беребиз деп атабыз. 1 жылдын ичинде биз ушуну тургузуп ичине киргизебиз деп атабыз. Эми анан берде пешоход 3 жылда курулган, анан бери кара суу, анан берде мыйзам жок, биякта стройка 10 жылда курулат. Ал жомокту эми айтып өзгөрүш керек да. Өзгөрүш керек да. Котлован каскансы канча болду? Бул котлованды январда баштаганбыз. Мен атайын неге бу токтоп турат? Мына ушулардын айынан токтоп турат. Фуги айткан кызыл китепке биз Бардык жерде ушу 10 киши, бардык жерде ушундай. 10 кишинин жери бар болсо 10 киши жүгүрөт. Калган арендада отурса биз жери бар болсо, мисалы мен айтайын. Ошо жерде мен сатып алгандачы мен госреестрге баргам. Бул кызыл китеп тазабы? Азыр себеби мен бурда базардан жер алып сатып алган эмесмин жаш башым менен. Бирок угап атпочумун. Мына жерде кызыл китепти мындай сатып алыптыр да, туура эмес болтуран алып коюптур. Анан мен ону көтөрүп алып госрегистрге бардым. Барсам ал жерде сиздин кызыл китебиңиз Кыргызстандын законуна жооп берүүчү ар бир токтом, ар бир нерсе бар экен дегенине мен үй 2 комната квартирамды сатып алып туруп, азыр ошо квартирада өзүм квартирант болуп отурам. Анан ошо бизнестин айынан жер алам, жер курамын деп туруп анан ошо жерди сатып алдым. 35 миң долларга. Ал жеңил жер эмес. Көрсөткөн жакта сен азыр туруп. Анан мамлекет 20 мен өзүмдүн жеримде отурам. Алып чыгам мен азыр как раз местамда. Өзүмдүн китебим, мен өзүм сатып алгам. 3 жыл болду, 35 миң доллар сатып алдым. Сиз госактыңыз да? Анан мен аким немеге бар, госрегистрге бардым. Сатып алды, келиштим, ар бир эшикке кирдим. Кызыл китеп өзүңөрдүкү 26 жыл 92 жылдан бери канча адамдын колуна сатылды. Ошончо адам сатылып барып, бардыгы 23 жыл законы болгон, эми незаконный болуп калабы? 23 жыл законы болуп келген бул жер. Кандай эми азыр незаконный болот? Мен ошону текшергеним үчүн сатып алдым. Урсаңыз бирдекени. Сиз токтоңуз сиз. Сиздин чегараңыз. Сиз ушул жерге куруп атасыз. Сиздин чегараңыз биздин артыбыздан башталабы ошондо? Алдыңарда биздики. Кандай алдыдан башталат? Алды жол болуп атат го. Алды жол, жолдон нара кимки? Жолдон нара кошулгандан кийин эмне керек сизге карайбыз? Мен базарда айттым, мен силерге айткам. Жаап коесунбуз. Сиз базарда айтсаңыз, базардын наркы бетин айтыңыз да ондо. Наркы жаймадан дальше сиз эсептешиңиз керек. Жолду сиз эсептей албайсыз. 40 жылдан бери мен айтып коеюн. 40 жылдан бери ушу базардын документи болгон эмес. Биздин аким келет деди. Буларга көрсөттүк, госактыбызды алып келдик. Биз документ кылдык. Ушу базарга прав Ол госак кандай? Базардын документи болгон эмес. Базардын. Булардын ошо өзүнүн жерине 27 квадрат. 12 гектар базар болгон, мамлекеттик болгон. 25 жыл болсо. Ошону 40 эле бу ар бирин кичинеден ала берген, ортосуна кирип алып, могу жер ходовой деле ала берген. Ошону Мен проводить эткенсиңер өзүңөр. Госрегистрге уруксатпы? Атыңыз ким? Равшан. Фамилияңыз? Баширов. Кызматыңыз? Карасу районунун башкы архитектору. Архитектор. Мынакей, колдорунда кызыл китептери, ушундай проектлери бүт баары бар экен. Анан кандай чек мыйзамсыз болуп калып атат? Китеп боюнча биз жооп бербейбиз ал. Дегизге суроо берип атам. Бүтөгенде баарыңар мен жооп бербейм дей берет экенсиздер. Мен өзүм специме жараша. Мен специме коңсуз. Специме жараша жооп берейин, а? Проект. Сен кызыл китеп боюнча мага суроо бербеди, мен айтканым. Бул боюнча бизде 2007 жылы, по-моему, 2007 жылы башкы план даярдалган ош КНИП тарабынан. Ошо мезгилдеги башкы архитекторлор менен макулдашылган. Бүгүнкү күндө бул жер автостоянка болуп турган. Бизге кайрылганда биз ушул башкы планга өзгөртүү кирүү үчүн автор проектке сунушту жиберишкен. Автор проекттен өзгөрүлүп келсе, анан калган иш кагаздары өткөрүлгөн. Бул келе элек азырынча. Жок, пока келдик. Бул проект азыр мына жердеги мына 3 фут болуп турган магазиндерге тиешелүү экен. Бирок бул ошол мезгилде макулдашылганбы, КНИП тарабынан макулдашылып берилген 98-жылы. Тагыраагы мыйзамбы? Бардыгы мыйзам. Мыйзам дедиңиз, биринчиси. Андан кийинкиси, могу котлован азыр казылды, Анан бул жердин баягы курулуш боло тургандан кийин баягы багыты өзгөртүлүш керек болчу да. Туурабы? Өзгөртүлүш керек. Анан уруксат алынды белесиз тараптардан. Биз тараптан уруксат берилик, бирок бизге
базар тарабынан кайрылган. Кайрылуу болгон. Биз градосоветте караганбыз. Градосоветте тиешелүү талаптар коюлган. Ошол эле талаптар биринчи башкы планга өзгөртүү киритүү, башка талаптар койгонбуз. Ошол талаптар аткарылгандан кийин тиешелүү уруксат кагазын беребиз дегенбиз. Беребиз дегенсиздер. Кийинкиси мыйзам боюнча курулуш сиздер тараптан ошо тийиштүү уруксат кагаздар берилгенден кийин гана башталыш керекпи? Ооба. Бул жак артыңызда карасаңыз кандай дейсиз? Бул жерде азыр котлован казылган. Бул боюнча курулуш көзөмөлдөө департамент бар, Оштог областтык. Ошолор көзөмөлдөш керек. Анда без Азыр барбы ошо кызматта? Кылып атат ошондо. Ким? Кандай? Курулуш көзөмөлдө ким? Гастан ким газ? Бир тийиштүү кагаздарын ала эле экен, уруксаттарын ала эле экен, бирок курулуш башталды. Курулуш куруп башталды элек да, буга бир дагы гастоо жок. Башталды дегенде 11 метр чукулгандан кийин. Бул курулуш куруп атканда тийиштүү. Кечиңиз, карапайым адамдар бир күрөк жерге сайса, ал жооп берет. Штраф салат. Жок, мындай. Эже кошо суроо беришпеңиз, туранчы. Кечириз. Тутунсаңыз эми. Чындыгында. Курулуш курган адам бизге баардык тийиштүү архитектурадан документтерин алып, разрешительный, уруксат кагаздарды. Бизден курулуш реестрине көзөмөл жүргүзүү үчүн катталгандан кийин анан биз тарабыбыздан көзөмөл жүргүзүлөт. Бизге реестрде турмай сайын башталбаш. Ошондо силер көзөмөл жүргүзгөнгө акыңар жок азыр. Реестрде жок. Жок. Башталбаш керек болчу. Башталбаш керек, э? Бирок азыр мо казылып турганы кандай дейсиз? Эми казылып турган казыл мен көргөн жок. Мыйзамсыз келди. Мыйзамсыз. Архитектурадан айтып атат, курулуш көзөмөлдөөдөн айтып. Мен дагы айттым, через ГЧП кылып, Центральный ГЧПдан, инвестиционный комитеттен, фонд көчмөсүнөн чечим чыгарып, 1,5 миллиардка чыгарып туруп, анан келип курулушту баштап атабыз. 5.22-нин ичинен, мына 5.22-нен курулуштуу ишерге баштап атабыз. Архитектура боюнча айтып, архитектура айтып. Сен азыр мына ушул юрист айтып атат, кечегини кол чогултуп чыкты, ишерге курулбасын дегенде, сен ошону курулбасын деген теманы көтөрүп атасың. Жок, мен курулбасын деген боюнча эмес, мыйзамдуу жагы мен сага көрсөттүм. Бас, барыңар бас. Аякка барганда бул айтып бериңиз бир. Өзү граница өтпөйбү өзү. Ал суроо бөлөк, котлован жөнүндө суроо болот азыр. Мен силерге айтып атам го, дагы эмнени айтып беришим керек мен азыр. Эмнени айтып берем? Кагазын көрсөтсөңүз, кечиги. Жаңы уруксаттарыңызды. Мына мен сага бир элементарный нерсени айтайын. Мына регистрацияда турабы? Турабы регистрацияда? Бизге тийбесин. 2022 сентябрь экен, 8 сентябрь. Регистрация болуп уже госреестрге. Курулуш боюнча ушул жерге мамлекетке өттү деп госактыны 2022-нин 14-апрелине алган болсок, сентябрда уже регистрация кылып атабызбы биз? Багытын бир көрүп койгойлу. Жок. Кайсы багытын көрөсүң? Багытым не болгон? Жердин багыты. Регистрация болгон, аны дагы барып өзүңөр кадастрда текшергиле, ошол жерде болгонбу, болгон эмеспи? Мен өзүмкүн көрсөтүп атам. Регистрация болгон. Госреестрдин өкүлү. Госреестр келсеңиздер. Сода деп башында айттык да, сода багытында бергенбиз. Генпланга өзгөрүп кирген болчу сода багыты. Сода багыты деп. Кадастровый план менен генпланды аралаштырылат. Биз кадастровый план негизинде иштейбиз. Анын госактысында сода багытында деп көрсөтүлгөн деп айтты. Генпланга өзү ошол боюнча автобекет болуп туруп кирген. Генпланды бизге биз айтып атабыз, генпланды биз бекитпейбиз. Биз генпланды кадастровый план. Жоон алек бизде атат. Эми ошол тиешелүү орган каралгыла да, биз госакт боюнча жооп берип атпайбыз. Госактын калаган багытка өзгөртүп коюшуп болот. Неге калаган содалык болуп турбайбы? Коммерческий болуп турат. Ооба. Бирок генпланда өзгөрүү кирилек ал жакачы. Мен билбейм аны, ошол генпланда эле кайта генплан. Дегенкиси мыйзам боюнча бул жер мурда автобекет болчу. Анан эми курулуш куруу үчүн эмне кылыш керек? Баштан түшөлчү. Эми аны тиешелүү орган сурагыла, мен өзүм госак өзүм багытында жооп берем да. Бул жер стоянка болгон. Башы. Автобекет эмес. 160 миң сом бизге жана келген машиналерин токтоткон жердеги содагерлердин машиналары турган жерден план болгон. 160 миң сом. Анан биз ар жактан баштап курайлы дегенбиз. Тиги 2 модулду көрүп атасың да, мына 2 модул. Алдында адамдар турат. Биринчи биз пустой жерди куруп туруп, тиги адамдарды ушул жакка чыгарып туруп, анан ал жактан кайра куралы деп ошондо чечим чыгарганбыз. А бирөөнүн жеринен куруп аткан жокпуз. Өзүбүздүн документтерибиз бар, өзүбүз мамлекетке апарып каттап келгенбиз. Бул жагын эле бирөө басып алган, арагын эле документ кылып бирөө басып алган, биягын айыл өкмөт басып алган. Биринчи ушул документ жасалган. Базардын өзү сиз келгенде канча ордо бар экен? 3 гектарга жакын. Бирок ал дагы катталган эмес экен. Мамлекетке толук катталган эмес экен. Биз анан ошо документти алып, мына 522-ни биз каттадык муну. Награждениени мына 522-ни. Ушу 522-нин ичинде мына стоянка 160 миң сом акча берет экен мамлекетке. Азыр биз курсак 3,5 миллиондон 4 миллионго чейин доход болот. Айына. Анан
сага окшогон, мага окшогон жарандарга балдарыбыздын пенсиясы, ата энелерибиздин пенсиясы, балдарыбыздын пособиясы ушунун негизинен көтөрүлөбү? Же 160 миң сом алып эле отурбаш керек беле ушу стоянкада? Курулбаш керек деп. Ушу документти биз алып каттадыкпы мамлекетке? Стройка башташ керек болду. Стройка баштайбыз деп биз ошо боюнча кагаз кылалы десек, ар жерден ар кимиси чыгып алып арестке кое берет да эле. Тура эмес кылуулду, бу кара сууда мындай кылыш керек, местныйлар куруш керек, мамлекет курбаш керек, менчикке өтүш керек. Анан биз мына алды жактан баштасак, действительно мына арестке коюлду алды жактарыбызга. Ар ким келип сотко анан эмне кылыш керек? Осу ачкыладагын мамлекет менен 50-50 кылып туруп, акчаңар болсо киргизип туруп кургула деген бизге юридический ушундай маалымат алдык. Мамлекет да алданбайт, и ошол жерге 1,5 миллиард салган киши да алданбайт. Осу ачып туруп, центр ГЧП кылгыла мамлекет азыр ГЧП иштеп атат. Организация. Анан ГЧПга өттүк. Анан могу согласование ГЧПдан анан биз муну 6 айда кылдык ушу ГЧПни. Биз ушу жерде бүт информациясын, копиясын берген салат. Бардык маалыматын алсаң болот. Бардыгын, канча акча вложение кылабыз, кантип курабыз. Анан биз ушул документтерди алып келгенден кийин башташыбыз керек болду бул жерде. Алып отурган. Каттадык биринчи буну алып барып туруп, Кара суунун госрегистрine, кадастрына. Анан келип туруп биз архитектурага кайрылып жүрүп, жерди текшерели деп туруп, изыскание кылдырдык жерди. Болобу, болбойбу курсак, жер текшерип берели бизге деп. Мына бүт изысканиясын биз чыгартып, уну кылып бүткөндөн кийин генплан алмаш керек болуп калды. Биздики 90-110 метр болчу. Анан элдер азыр курула турган жер. Анан кичинерткеле деп кайра биздин кичинерт жакшынакай планды бир аз кичинерип калды ошол жерден. Азыр кичирегенден кийинкиси азыр кылган, Анан кичирегенден кийин кайра жок, мамлекетке өтүп атат. Эмеден бизден уже силер күтпөй эле уже эме кыла берсеңер болот, же күтсөңөр азыраак күтүп тургула. Бизден эме боюнча жанагы 12 гектар боюнча сот жүрүп аткан фонд госимуществонун эмеси менен. Ошо срок давности Верховныйдан бүтөт деп туруп, ал жака 8 ай жүрдүк биз. Анан Верховныйдан мамлекет тарабынан чечилип калды. Анан измененияны кайрадан чоңойтобуз, бу торговый павильонду кайра эле мурунку эмесине келтиребиз, 90-го 110 болуп калышы мүмкүн. Элдер менен жакшылап тынчсыз келишели, көндүрөлү ушуларды күйүп калбасын. Мына 1 гектар, 1,5 гектар баскандар ал эчтеке эмес, алар тура эмес алып басып алган да. Булар эми 20-30 квадраттан экен да, булар 27 квадраттан. 27 квадраттан ушуларды киргизели, бекерлеп берип койчу ушуларга деп. Жакшы ой менен, жакшы сунуш менен биз буларды 6-7 айдан бери күтүп жүрөбүз. Ушу ишти кылабы, мына жаман курулуш бу, ушунча документ кылып, ошол жерге ошончо киреше, налогду көбөйтөбүз, бу жаман нерсе. Сен өзүң оюңду айтчы мына, айтчы. Бу канча мээнет кетти бул жака, канча жолу учуп барып келдик. Анан ошо азыр эле көрдүң, ошо барахлоодо отурушат. Торговый центрден чыктың, алдыңда ошол кебете. Чыксаң эле. Бузасың, бузбайм. Бересиң, бербей. Өзү мамлекеттин жеринде отурат азыр. Мына 2-июндан баштап сот болот. Фонд госимущество аерде алат өзүнө. Мамлекетке каттайт ал жерде. Андан кийин эмне болот? Ошого заранее даярданып узуучу кылам деп ошону ишти кылып атат. Элди ар жака бер жака үйгүттөгөнгө азыр мыйзам чыгарып болот. Эмне негизинде алат деп ойлойсуз? Госимущество эмне негизинде алат? Госимущество эмне кече Верховныйдан сот болду. Эмне негизинде сот болду аяктан, чечим чыкты. Срокдан кетти да. 12 гектар мамлекеттин 12 гектар жерин кумтөрдө алган эмне бул 12 гектар жер эмне? Мамлекеттик болгон кайра кайтартат мамлекет өзүнөн эле. Бирөөгө алып берген жок да, же сатайын деген жок да мамлекет. Мен бизге берейин деген суроомчу. Кече күнү биз кадастрга бардым да менчи. Кадастрга бардым, барсам, могул азыр 522-ни картасында баарын көрсөттү. 522-нчи көрсөттү. Анан ошонун арасынан кызыл чийим менен, азыр менде да бар, кызыл чийим менен азыркы соодагерлердин турган жерлерин көрсөттү. Булар өздөрүнүн мыйзамдуу госактылары бар. Булар ошон үчүн кызыл деп чийип койдук. Биз буларга тийген жокпуз. Калгандыгын тактап бердик депчи. Анан сіз айтып атасыз, алардыкы мыйзамсыз депчи. Алгандарчы. Мамлекет кайра алат жакында деп атасыз да. Мыйзамсыз алып алганда сен түшүнсөң ошону.
Түшүнүп атам, просто госрегистрдин айткан сөзүн айтып атам да. Алар мыйзамдуу деп атат кайра. Жок, эми мыйзамдуу деп келет да, алар өзүнүн берген кагазында мыйзамдуу деп защит этип келет да. А бирок негизи эмне болгон? Мен негизинде ошолорго саткан базардын жерин. Сен ошону иликтебейсиң. Базар кандай түптөлгөн башында? Мен сага көрсөттүм. Базар 82-жылы кат жолдонуп, документ, кагаз иштери 84-жылы курулуп баштаган. Жакшылыкка анан курулуп бүткөн, ишке кирген 96-жылы, 97-жылы. Бул базардын негиз бош кетти. Эмне негизинде саткан бул базарды? Неге бөл берип коюшкан? Неге? Жөндөн эле машиниктер келген. Патриотсоюздун окшош организациясын ачкан. Жөн эле алып бөл эле берип койгон. Доверенностьта жазган эмес, купли-продажада болгон эмес, арендага да берген эмес ижарага. Жөн эле берип койгон. Ошондо госрегистр, ошондо кадастр жана кызыл китептердин мыйзамсыз берген. Кадастр кылган жумуш ишине укуктук баа бериши керек, туурабы? Ошол маалдагы кадастр деле токтом келмейинче госакты бере бербейт да. Ооба. Ошол маалда аким токтом чыгарып койгон да. Акимдин өзү токтом чыгарганга кугу барбы? Ошол маалдагыны карабайсыңарбы? Аким неге токтом чыгарып койгон? Ошо токтомду көрүп туруп, базаркө менен аким токтом чыгарып атат. Айыл өкмөт эмес. Ошону көрүп туруп, элдер барып туруп ала береби, $1000 беребиз десе ала береби жерлерди. $1000 берип 20 Ошого азыркылар, азыркылар анан кайсылар? Анан кийин токтом чыгып баргандан кийин кадастр эмне кылат? Өзүнүн ишин кылат да. Токтом чыгып келип атат. Ал госакты берип коёт. Анан эми ал нерсени кет прекрасно. Анан бул жагынан айландырып, котлованын не туура эмес мамлекетке болбойт, мамлекетке. Сиздерге берген 12 гектар жер картадан көрсөтүп берип атасызбы? Картаңызда бар. 12 гектар жер берилген. Сен өзүң түшүнөсүңбү 12 гектар эмне болуп түзүлгөн 12 гектар каяктагы жер болгон? Сен өзүң жакшы түшүнөсүң. Түшүнөбү? 12 гектар. Келсинчи. Карта түшүнөсүң да? Мына кайсы жол? Боштон келе жаткан жолуңуз. Сен өзүңгө өткөн. Мына кайсы жол? Мектептин жанында жол. Мектептин жанында. Котлован каерде болуп атат азыр? Котлован. Ал сиз ушул котлованын ичинде отасыз могул жерде. Каерде болуп атат анан котлован? Мен сага 12 гектардын картасын алып чыктым, мына алып чыгып атам. Ушул 12 гектарга? Анан кайсы? Бул ким тарабынан бекитилип берилип атат? Мамлекеттин тарабынан бекитилип берди. Мына актылар, мына. Көр мына баарын. Мына 12 гектар жер. Мына 12 гектар жерде, мына жерде котлован болуп атат. Мына жерде. Өкмөт карагыла, мына жерде котлован болуп атат, нерде? Котлован. Мына ортосын алып алган булар. Кантип базарга кирип, ким алып алат? Өзүңөр мына ойлоп көрсөңөр, логистика. Бу кантип ушундай болсун, базардын дагы ортосун, кадаа жерин госакты чыгартып, анан меники эле меники, чоң атасынан калгандай. Бул акт жылы пайдалануу. Мен да азыр болгонун көрсөттүм. Мен юристим, заниматься эткен. Менин юристимде бүт документтер бар бул боюнча. Мына 12 гектардын жерин сен муну кара, аны караба сен. Мына 12 гектар, мен сага элементарно айтып коеюн, эним. Мына ушул жерде котлован болуп атат, мына ушул жерде азыр котлован нерде. Булар мына жерде менен талашып атат да. Мамлекеттин жери меники дейт да. О чоң атасы берип кеткенби, атасы берип кеткенби? Ушул жерди кантип берип кеткен булар? Канчанчы жылкы? 2000-жылы. Мол. Бул 82-84-жылы. Жыл көрбөй атам да. Токтом. Мен силерге барып берем. Мен силерге барып баягы маалымат так болуш үчүн да. Сотум бар. Сен биз менен до конца кел. Сен бизге керексиң. Раз иликтегени баштадыңбы, ушуну аягына чыгарсаң, биз дагы сыймыктанабыз. Мына биз ушуну аягына чыгара албай, күндө сот, постоянный ызычуу бизде. Сен керексиң бизге. Сен ушуну чыгарсаң, биз дагы суранабыз. Кат беребиз өзүнүн жетекчилерге, могу жигитке ордон берип болачы деп. Мамлекет үчүн, эл үчүн дагы бирок тактап чыгарып берди акыйкатты деп биз дагы айтабыз. Ушуну чыгарып берди мына 12 гектарды. Эмне негизинде булар алып алган, эмне негизинде биз булардан талаштабыз. Аны эмесин кой да чыгар ушуну. Ошол силер так көрсөтсөңүздөр аны. Жок, көрсөтөбүз. Мен эфирге барып так чыгарышым керек да, кандай болот? Айырмасы жок. Эң туура. Сен давай эртеңден баштап буяка чогулуп туруп бергиле документтерди. Канча сотко эмне кетти, кандай болду, бүт баарын бергиле. Мындай бир чыгар, ошондо токтойт бул нерсечи. Болгондой чыгар. Кандай болсо ошондой болуп чыгар. Биз буларга байланганы келген эмеспиз. Биз ушу
азыркы результат болуп атат, өзүң көрүп атасың, кичине болсо дагы. Биз да жардам берип коелу деп келгенбиз. Бу жерде биздин эч нерсе жок бул жерде. Мен бул жерге биринчи жолу келип иштеп атам Кара Суга. Өмүр келип жашаган эмесмин, же окуган эмесмин, бу жерде мен эме кылып жүргөн эмесмин, бизнес кылып же башка кылыпчы. İşte otobüs айтып атам ғой, мына молларга канча эмгек кетти, могу документтерди ушу кылып каттайбыз, ушу мамлекетке каттайлы, ушу шаар базарды өзгөртөлү, курайлы деп. Анан ар жактан чыгып алып эле курулбасын деп эле. Ошондо бир сөз менен айтканда, ошол кездеги аким базарком экөө сүйлөшүп алып саткан. Ошондо аларга дагы алардын да ошондо мыйзам иш-аракетине баа бериш керек экен, туурабы? Сен ошолорду кама, ошончо сотон болду. Ана каматып берген болсоң ошолорду таап, вообще айттым го, сага орден чыгартып берет элек. Ооба, жаңы курулуштар болгондугу жакшы. Элге дагы, мамлекетке дагы пайда. Бирок оболу жеке менчик ээлеринин маселесин чечип, иш кылган оң. Биз сиздерге Кара Суу районундагы Туратали базары боюнча эфирдин биринчи бөлүгүн көрсөттүк. Аз ганакай күндөрдөн соң экинчи бөлүктү көрө аласыздар.